Бир эмес, эки эмес, даже үчүнчү жолу жылдыргандар бар. Ушул пандемияга байланыштуу. Банктар жылдырбай болсо конкретно анда факт берсеңер, биз ошону эмне себептен сен жылдырбай койдуң? Биздин токтомдо дагы сунушталган да. Биздин сунушталган нерсени эмне үчүн аткарбай атасың деп биз баягы маалыматын алып тактайлы. Эми экинчи маселе. Жана кредит маселесин айтып атасың. Ой, то есть процент маселеси. Эми жалпысынан баягы жалпыраак тил менен айтканда, бизде мисалы 23 банк бар, коммерциялык банк, мисалы. Алардын өзүнүн капиталы 600 миллион сом, өзүнүн капиталы. Калган акча, каражат, кредитке берип аткан акча, каражат бул депозитный акча. Мындайча айтканда 23 банктын санаганда 12-13 миллиард сом өзүнүн акчасы. Калган мына азыркы күнү 165 миллиард бул депозитный портфель. Банктар жок. Бул мындай карасаңыз, бул почти 2 миллион адамдын акча каражат. Банкта жаткан акча, банктарда жаткан акча каражат. Эми караңыздар, бир таяктын эки чети болуп атат да. Келип туруп пайызын токтотуштар десе,